бардығын мыйзам жол менен кетсек деле болот эле да. Эмне эле шашып атасыз, кайкыла баратасыз? Мен такыр түшүнбөй турам. Эми мыйзамды мыйзам жол менен кабыл алайык да. Биз азыр дагы регламентти буздук. Анткени эртең менен күн тартиби бекитилгенден кийин мыйзам долбоорлору каралып аткан учурда күн тартибине өзгөртүү кирбеш керек эле. Бизде өлкөбүз уже мыйзам чегинде иштебей калды. Анык эле. Эми хотя бы для видимости комитеттин отуруму өткөрүш керек да. Бул мыйзамсыз. Туура эмес. Мына абакта жаткан Дүйшөн Төрөкулов дагы добуш берди, макул деп чыкты. Ошондуктан ал өзү абакта. Бул факт. Демек, ал депутат үчүн башка депутат добуш берген. Регламент бузулду. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Жок, депутаттар 5 компьютерди баскан. Видеону көргөнсүз да сиз? Жакшы эле көргөнсүз. Рахмат. 5-чи микрофон. Биздин каршы сүйлөгөнүбүз азыркы бийлик үчүн аброй. Анткени айтат, ушундай карама каршы, ушундай демократия бар экен Кыргыз парламентинде дейт. Регламентти бузуп, биздин өлкөнүн эң башкы документин ушундай жол менен кабыл алабыз десек, бул шерменде конституция болот. Элдин баары билиш керек.